Саламатсыңарбы балдар? Биздин кезектеги сабагыбыз адабий окуу сабагы. Анда эмесе балдар, баарыңар китеп дептериңерди алып, сабакка даяр болгон болсоңор, сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Камбархан уламышы болмокчу. Бүгүнкү сабакта уламыштагы кармандардын кылык жоруктарын, мүнөзүн, иш-аракетин талдайсыңар. Сүйлөө кебиңер, ой жүгүртүңөр, өз оюңарды эркин айтууга көнүгөсүңөр. Жаратылышты билип, аны коргоого тарбияланасыңар. Балдар, комуз кайдан жаралды экен деп ойлодуңар беле? Анда эмесе бул уламышты чогуу окуйлоо. Камбархандын жалгыз уулу тентек чоңоюп, ит агытып, куш салып, дооран сүрчү дейт. Күндөрдүн биринде ит агытып, куш салып кеткен бала үйүнө кайтпай калат. Дарексиз жоголгон баласына тынчы кеткен хан жумурай журту жыйып, жар салат. Ат минүүгө жараган эркек колуна жарак алып, менин уулумду издеп чыксын. Жакшы кабар айтып келген кишиге өз боюмдай алтын берем. Кимде-ким жаман кабар алып келсе, анын башы кесилет. Кокус эч ким, эч кандай кабар билдирбесе, бардыңардын башыңар алынат, дейт хан. Атка минүүгө жараган эркек төк көтөрүлө дүргүп, тердиктей жер койбой тинтип жөнөштү. Токой аралап, бир жерге келишсе, өрттөн калган дарактардын сүңгүктөрү өсө коюшат. Пыясы чагылган түшкөн окшойт, кыбыр эткен жан жок. Бардыгын алоолонгон жалындын тили жалмап кетиптир. Тегеректеген элдин ортосуна Камбархандын баласынын чала жан куу тайганы кыңылдап жатат. Арыты ириген кылыч найзанын учу калыптыр. Ошол тушта кара көнү сапырып бороон сокту. Чарчаган аттар, чалыккан эл ташка айлангандай кыймылсыз. Аңгыча жакын эле жерден чыккан үн ботудой боздоп, тунжураган элдин жүлүнүн аралады. Топ ичинен бир азамат бөлүнүп бастырды да, алиги боздогон үндү издеп жөнөдү. Ал алыс эмес экен. Бет маңдайындагы чала күйгөн теректин эки бутагына керилген кыл термелип калыптыр. Кыясы маймылдын ичегиси болсо керек. Ушинтип ойлоду акылман азамат жигит. Борон күчөгөн сайын куураган ичегини боздогону дагы күчөдү. Боздогон үндүн ыргагы Камбархандын уулунун кайгылуу өлүмүн айтып жаткандай сезилет. Бул кереметтүү добуш уу ишке жарай турганына көзү жеткен акылман жигит аттан ыргып түшүп, шапа-шупа ишке киришти. Куураган дөңгөчтү жарай чаап, аны адам түспөлүндө сомдоду да ичин ойду. Кептик, деди акылман жигит. Эми ханга барабыз. Эл дүрбөй түштү. Бардыгында өлүмгө башты байлап кантип барабыз деген ой. А бирок барбаска эле канча, көпчүлүк алиги оюнчук жасаган бейакылдын артынан үнсүз түпүрөй жөнөштү. Чыдамы кеткен Камбархан кароол дөбөдө күтүп турган экен. Теребел аза күткөндөй жымжыр, жалгыз гана аттардын дүрбүтү жер дүңгүрөтөт. Белгисиз азамат ак көбөк чачкан аргымактын оозун тартпай ыргып түштү да хандын алдына чөгөлөй отура калып, өзү жасаган аспабын колуна алды. Белгисиз аспап тилге кирди. Анын добушу ааламга угуучудай бийик эле. Мурда мындай керемет үндү ким угуптур? Күндүн ыргактары өлгөн жанды тирилтүүдөй мукам, сокур көздөн жаш чыгарчудай муңдуу да эле. Хандын көз алдында баардык айкын болду. Хандын жүрөгү булкунду, көзүнөн жаш атты. Токтот, деди ал каардуу. Бул каяктагы балекет добуш эле? Башка айтарың жокпу? Белгисиз азамат жер караган калыбында баш чайкады. Мунун башын алгыла. Хандын карнына зоп эте ойгонушкан жерликтер белгисиз азаматка учуп жетишти. О, акыйкаттуу ханым, деди белгисиз азамат отурушун жазбай. Мен сизге үн катканым жокпу? Сиздин жүрөгүңүздү оорутуп, жаман кабарды айткан береги добуш эмеспи? Күнөөлөсөңүз ушуну күнөөлөңүз. Менде эмне жазык? Алгыла, деди хан ордон ыргып туруп.
Биреги сай сөөгүмдү сыздаккан добуштун башын алгыла. Ал эми сен, деди хан белгисиз азаматка. Өмүрүң өтүп, күнүң бүткөнчө менин маңдайымда ушул күүнү чертип отурасың. Уят десеңизчи. Ошол белгисиз азамат өмүр өтүп, күнү бүткөнчө хандын маңдайында күү чертип отургандей, ал жараткан күү окумдан тукумга тарады. Керемет добушту чыгарган аспап комуз деп аталып, бизге жетти. Күүнүн башы Камбаркан деген ушундан калган экен. Балдар, силерге уламыш жактыбы? Балдар, төмөндөгү суроолорго жооп берип көргүлөчү. Хан жигиттерин эмнеге жумшады? Жигиттер хандын уулун кандай абалда табышты? Кереметтүү үндү алар кайдан угушту? Ал эмне экен? Хандын уулун жигиттер кантип угузушту? Камбаркан көзү кантип жаралыптыр? Хандын өкүмүн тура деп ойлойсуңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе төмөндөгү макалдардын маанисин чечмелегиле. Адамдын адамдыгы адамгерчилигинде. Киши өзүнүн атын кишилиги менен бийиктетет. Эл мактаган жоомарт жанды эр деп бил. Салты бузук саранга айткан кайран тил. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Силерге тапшырма: уламышты окуп, мазмунун түшүнүү, төмөндөгү суроолорго жооп берүү жана макалдардын маанисин чечмелөө. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.